Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен Койлубаева Айнура Кадырбаевна республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун филологиялык билим берүү кафедрасынын доценти, педагогика илимдеринин кандидаты. Биздин бүгүнкү өтүлө турган сабагыбыз кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине методикалык жактан сунуш катары берилет. Сиздер инновациялык метод менен түзүлгөн сабактын үлгүсүн көрө аласыздар. Адабият сабагын өтүүдө ушул ыкмага салып өткөрсөңүздөр болот. Урматтуу окуучулар, сабактын темасы Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестин жыйынтыктоо сабагы. Үйдүнө тезирээк келсечи, тарымчысы жазылып. Сен аны билбейсиң да. Ал деген биздин умай энебиз болот. Ал жөнүндө атам дайым эле айтып берет. Мен сурасам. Илгери бир заманда чөбүсү кой болуп, улак ташып, өзүң болгондо болду. Улуу дайранын боюнда бир уру эл турат. Ал дайраны Энесай дешүүгө. Мына билдиңби? Эл ошондо эле туулуп өскөн жер суусун эне деп ыйык көргөн. Ал кезде Энесайды жээктеп аруу эл конгон, бирин бири чаап алган, бирин бири тийип алган жоопкерчилик заман. Адам өлтүрүү эртег эсептелип, мээнет кылбай олжолоп алган оокат оңой көрүнгөн. Силер буга чейин Ак кеме повести менен таанышкансыңар. Чыгармада баланын эки жомогу боло турган эле. Бири өзүнүн жомогу, экинчиси таятасынын айтып берген жомогу. Үйгө тапшырма: эгерде мен баланын ордунда болсом, кандай кадам жасайт элем деген темада өзүңөрдүн жомогуңарды жазып келүү берилген. Ким кандай жомок жазып келди? Каалаган окуучу окуп берсе болот. Рахмат балдар. Үйгө тапшырманы абдан жакшы аткарып келиптирсиңер. Эми сабагыбызды уланталы. Бүгүнкү сабактын максаты силер Ак кеме повестинин идеялык мазмуну жана образдар системасы боюнча талкуу уюштуруу аркылуу түшүнүктөрүңөрдү жалпылап жыйынтыктайсыңар. Алган билимдериңерди өнүктүрүү менен байланыштуу кебиңер өсөт. Адам менен жаратылыштын, ак менен каранын, жакшылык менен жамандыктын айырмасын ажырата аласыңар. Жогорудагы берилген каалаган 3 сөзгө синквейн түзгүлө. Силерде көрсөтүлгөн бала, буг эне жана ак кеме деген сөз берилди. Балдар, ушул каалаган 3 сөзгө синквейн түзгүлө. Азаматсыңар. Анда биринчи бала тобунун синквейнин окуп көрөлү. Бала: кыялкеч, жароокер, таарынат, сагынат, күтөт. Бала дүйнөсү баяу сезим. Өспүрүм. Эмесе экинчи бугу эне тобунун синквейнине көңүл буралы. Бугу эне: касиеттүү, боорукер, багат, өстүрөт, жабырланат. Бугу эне касиеттүү, колдоочу, умай эне. Эми үчүнчү ак кеме тобунун синквейнин угалы. Ак кеме: таасирдүү, максаттуу, сүзөт, кубантат, күттүрөт. Ак кеме менин келечектеги идеалым. Келечек. Келгиле, балдар, ушул түзүлгөн синквейндер боюнча 3 топко бөлүнөлү. Бала жөнүндө түзгөн окуучулар 1 топ, бугу эне боюнча түзгөн окуучулар 2 топ, ак кемеге карата түзүлгөн синквейн боюнча 3 топ болуп бөлүнүп отургула. Ар бир топ өзүңөрдүн аткара турчу иш-аракеттериңерге көңүл бургула. Биринчи: мен эмне үчүн баланы тандадым? Экинчи: эмне үчүн мен буг энени тандадым?
Үчүнчү, эмне үчүн мен ак кемени тандадым деген суроого ар бир топ жооп бересиңер. Азаматсыңар, анда биринчи бала тобунун сынквейинин окуп көрөлү. Бала кыялкеч, жароокер, таарынат, сагынат, күтөт. Бала дүйнөсү байоо сезим, өспүрүм. Эмесе экинчи бугу эне тобунун сынквейинине көңүл буралы. Бугу эне касиеттүү, боорукер, багат, өстүрөт, жабырланат. Бугу эне касиеттүү, колдоочу, умай эне. Эми үчүнчү ак кеме тобунун сынквейинин угалы. Ак кеме таасирдүү, максаттуу, сүзөт, кубантат, күттүрөт. Ак кеме менин келечектеги идеалым. Келечек. Келгиле, балдар, ушул түзгөн сынквейиндер боюнча 3 топко бөлүнөлү. Бала жөнүндө түзгөн сынквейин боюнча окуучулар биринчи топ, бугу эне жөнүндө жазган сынквейин боюнча экинчи топ жана ак кемеге карата түзүлгөн сынквейин боюнча үчүнчү топ болуп отургула. Ар бир топ өзүңөрдүн аткара турчу иш-аракеттериңерге көңүл бургула. Биринчи, мен эмне үчүн баланы тандадым? Экинчи топ, эмне үчүн мен бугу энени тандадым? Үчүнчү топ, эмне үчүн мен ак кемени тандадым деген суроолорго ар бир топ жооп бересиздер. Кийинки кадамыңар. Сынквейинде көрсөтүлгөн 4 сөздөн турган фразаңарды тема катары алып, анын долбоорун түзүп жактайсыздар. Бала тобу, бала дүйнөсү байоо сезим деген теманы. Экинчи топ, бугу эне тобу, бугу эне кыргыздардын касиеттүү колдоочусу. Үчүнчү топ, ак кеме менин келечектеги идеалым деген темаларды алып, долбоор түзөсүздөр. Долбоор түзүүдө чыгарманын негизинде темаңарды сырткы дүйнө менен байланыштырып бересиздер. Ошол эле учурда темаңар боюнча калган 2 топко суроо даярдайсыңар. Суроолор ачык, концептуалдуу, жогорку деңгээлдеги суроолорду түзүүгө аракет кылгыла. Берилген тапшырмаларга 25 минутта убакыт берилет. Убакыт кетти, балдар, иштей берсеңер болот. Рахмат, долбоорлорду жактадыңар. Эми биринчи топ ак кеме жана бугу эне тобуна түзгөн суроолоруңарды берсеңер болот. Келгиле, бала тобунун түзгөн суроолоруна жооп берели. Баланын китепкап менен болгон сүйлөшүүсү, анын таза, байоо, ички дүйнөсү жөнүндө эмне айта аласың? Экинчи, бала эмне себептен атасын сагынып, бул жерден кеткиси келет жана баланын өзүнүн жомогу кантип пайда болду деп ойлойсуң? Бала менен Орозкулдун элдешкис көз карашынын себеби эмнеде? Сен Орозкулдун же Момунчалдын ордунда болсоң, баланын өмүрүн сактап калат белең. Бүгүнкү күндөгү Орозкул жана орозкулчулук. Эгерде Орозкул балалуу болсо, өзгөрөт деп ойлойсуңбу? Эмне үчүн? Анда бугу эне тобунун даярдаган суроолоруна көңүл буралы. Бугу эне менен Майрыкчаар Жезкемпир сага кандай таасир калтырды? Адамдардын жаратылышка кылган мамилесине карата көз карашың. Сен адептик жактан таза, рухий жактан өйдө болуп туруп, каардуу күч алдында момун болуп жашай аласыңбы? Эгерде сен өз турмушуңда Орозкул жана орозкулчулукту кездештирсең, ага карата сенин кадамың. Бугу жөнүндөгү тарыхтагы санжыра менен чыгармадагы легенданын байланышы барбы? Жомоктун повести алган орду. Чыгармадагы адам менен жаратылыштын, чындык менен легенданын карым-катышы эмнеде? Эми ак кеме тобунун суроолоруна токтололу.
Сенин көз карашың боюнча ак ниеттүүлүк менен кара көзгөйлүктүн күрөшү бүтүшү мүмкүнбү? Орозкулдун адамдык сапатына сенин берген бааң, мумундун жомокко кылган мамилеси, жомоктун балага берген таасири. Повесттеги символдор, китеп кап, дүрбү жана ак кемеге баланын көз карашы, турмуш тагдырынын алар менен болгон байланышы. Автор чыгарманын аягын эмне себептен баланын өлүмү менен аяктаган? Башкача бүтүрсө болот беле? Сенин көз карашың. Эгерде сен автор болсоң, чыгарманын аягын кандай бүтүрөт элең? Сенин идеал туткан ак кемең. Рахмат балдар, абдан жакшы иштедиңер. Эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Сабактын башында койгон максатыбызга жеттикпи? Ошону аныктоо үчүн кайтарым байланыш катары ак кеме чыгармасына карата концептуалдык карта түзөлү. Азыр силер түзгөн концептуалдык карта менен таанышалы. Көрүп тургандай, ак кемеде эмне маселелер көтөрүлгөн? Үй бүлө маселеси, жаратылышты коргоо, ата салтын урматтоо, мансапкорлук, аракештик, адам укугу, бала укугу жана коомдогу терс көрүнүштөр камтылгандыгын көрдүк. Эмесе балдар, үйгө тапшырма алгыла. Менин идеалдуу ак кемем деген темада эссе жазып келгиле. Саламатта калгыла. Урматтуу кесиптештер, көрсөтүлгөн сабагыбыз сиздерге жана окуучуларга пайдалуу жана кызыктуу болот деген ишеничтебиз.